Бүгүнкү сабакта биз кесибиңиз ким деген темада сүйлөшөбүз. Алгач эле катталганды жана лайк, комментарий унутпайбыз. Анда эмесе кеттик. Бул жерде кесип жөнүндө сураган 4 суроо турат. Биринчиси чи고비 뭐예요? Кесибиңиз эмне? 무슨 일을 하세요? Эмне жумуш кыласыз? 제 직업은 선생님이에요. Менин кесибим мугалим. 저는 가수예요. Мен ырчымын. Азыр ушул суроолорду беребиз дагы, кайра аркасынан жооп берип машыгып көрөбүз. Биринчи ушул 4 суроо жоопту көчүрүп жазаңыз. Бул жерде диалог турат. Ким Ми Со жана И Соён деген адамдын ортосундагы сүйлөшүү. Ким Ми Со деген киши биринчи суроо берип атат. Соён 씨 직업이 뭐예요? жооп. 제 직업은 선생님이에요. 미소 씨는 무슨 일을 하세요? 저는 가수예요. Жетиштиңизби? Бул жерде жашыл транскрипциянын ичинде жазылгандар ушундай окулат. Окулушу, угулушу ушундай окулат, бирок кандай жазылган турса, ошол бойдон эле жазып бересиздер. Бул силерге кошумча маалымат. Эми бирден карап чыгабыз. 직업이 뭐예요? Кесип эмне? Жооп бул кызыл түстөгү. Караңыздар. Анан 무슨 일을 하세요? Жооп кызыл түстөгү. 직업이 뭐예요? 직업 кесип деп которулат. Жазаңыз и мүчөсү эмнеге уланды? Кийин айтып беремин. 직업 и деп отдельно окуйбуз. 직업이 деп б үстүгө чыгып кетти. Пачим үстүнө чыгып окулуп калды. Анткени пачимден кийин үндүү тамга турса, дайыма үстүнө чыгып кетет. Үстүгө чыгып окулуп калат. И көрдүңүзбү? П тамгасы б болуп жумшарып, анан үстүнө чи고비 транскрипцияны караңыз. чи고비 деп окулуп калды. Бул эреже бардык сөздөргө тиешелүү. Азыр мына 직업 кесип, 선생님 мугалим, 회사원 офистеги ишкер, 학생 окуучу же студент, 의사 доктор, 간호사 медсестра, медайым, 가수 ырчы. Эми кесибиңиз эмне деген суроону берип, ушул 6 кесипке жооп берип көрүңүз. Башында айттым, кесипти сураганда экинчи түрдөгү суроо бар. 직업이 뭐예요дон башка дагы экинчи сөз эсиңиздердеби? Не деп окудук? 무슨 일을 하세요? Бул дагы кесип сураганды билдирет. Эмне иш кыласыз? Же эмне иш менен алектенесиз? Бул жерде дагы 무슨 ны үстүгө чыгып кетти. Анткени и үндү 무슨 일을 болуп калды. 무슨 일을, 무슨 ил, ыл деп окусаңыз, анда ката болуп калат. 무슨 일을 하세요 деп плавно окуп кетишиңиз керек. Ортодо катып же тактоп калбаш керек да. 무슨 일을 көрдүңүзбү? Сонун жылмакай кетип атат. 무슨 일을 하세요 деп. Эми ушул эки суроолор менен сиздер жооп берип көрөсүздөр. Видеону токтотуп өз алдынча жооп берип көрүңүздөр. Анан мен жооп берейин. 제 직업은 선생님이에요. 제 деген менин, 직업 кесип, менин кесибин мугалим. 제 직업은 선생님이에요. Жашыл транскрипцияга көңүл бурабыз. Эсиңиздердеби ошол эреже? Кайталап кетейин. 직업은 анан 선생님이에요 деп отдельно окуган жокмун. 선생님이에요. Көрдүңүздөрбү? Ушул нерсени азыр жакшылап сиңирип алсаңыздар, сиздердин окуганыңыздар, сүйлөгөнүңүздөр аябай так чыгат. Аябай жакшы чыгат үнүңүздөр. Кайталап окуңуздарчы. Азаматсыз. Оңойлолду эми? Бул сүйлөм сиздерге шаблон сыяктуу. 직업 кесип дедик, 선생님 дегендин ордуна башка кесипти койсоңуз болот. Мисал үчүн, 선생님дин ордуна студентмин же окуучумун деп коюп көрөйүн да. Мен окуучумун. 제 직업은 학생이에요. Менин кесибим студент. Ушинтип айтсак дагы болот. Же офисте иштеймин. 회사원이에요.
Биз кыргызча студентмин, офисте иштеймин деген жак мүчөлөрү бар. Мына корей тилинде дагы ошондой эле иеё, эё ээрчип жүрөт. Эгер пачим бар болсо, иеёну улайбыз. Көңүл буруңуздар. Пачим бар болсо, иеё, пачим жок болсо, x деп турат. Ё мүчөсүн улайбыз. Бул корей тилинде жак мүчө, кыргыз тилинде көп жерде деле уланбайт, бирок корей тилинде сөзсүз уланыш керек. Бул жок сүйлөсөңүз ката болуп калат. Врач, ыйса, пачим жок. Медайым, пачим жок. Еёну уладык. Врачмын, медайыммын. Её, иеёну уласаңыз ката болуп калат. Башка дагы сөздөрдү алып келейин. Мисал үчүн, ырчы деген сөз. Касу болчу, суу. Пачим барбы, жокпу? Жок. Ошондуктан кайсын улайбыз? Её. Касу, бул кесип, её. Еёну тандасаңыз, туура жооп бердиңиз. Мына касу её, ыйса её, каноса её. Анан жак мүчөлөр экинчи жак, үчүнчү жак жөнүндө деле её деп эле кете берет. Ал врач, ал мугалим, ал ырчы дегенде деле её же болбосо иеёну улап кете бересиздер. Хаксең, 회사원. Эмне турат? Пачим турат. Иеёну улайбыз. Азыр ушул пачим бар, пачим жок деген айырманы жакшылап түшүнүп алсаңыздар, кийинки сабактарда такыр кыйналбайсыз. Ушул нерсени, фундаментти жакшылап куруп алыңыздар. Башында жазган диалогду окуп чыгабыз. 소연씨 직업이 뭐예요? жооп берди. 제 직업은 선생님이에요. 미소 씨는 무슨 일을 하세요? 미소 айым, же мырза, эмне иш кыласыз? 저는 가수예요. Мен ырчымын. Кайталап окуп көрүңүз. Мына караңызчы, ушул 4 сүйлөмдү сабактын башында жазганда түшүнүксүз болчу, азыр болсо сонун түшүнүп калдыңыз. Эми өзүңүз башка кесиптерди ордуна коюп, жазып машыгып көрөсүз. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө, кийинки сабакты күтүп аткан болсоңуз, сөзсүз комментарийга калтырыңыз. Барыңыздарга ийгилик.